Карыздан кутулуунун дуасы бар. Пайгамбарыбыз Абу Умамага үйрөткөн. Ал күндөрдүн биринде мечитте жүрөгү сыгылып, кайгыга батып отурганда пайгамбарыбыз айткан: "Эй Абу Умама, эмнеге отурасың мечитте? Намаз убакыты эмес го" дегенде айткан: "Я Расулулла, жүрөк сыгылып атат, карыздар көбөйдү" дейт. Ошондо айтат: "Мен сага бир дуа үйрөтөм. Ошол дуаны айткын, Аллахтан сурагын, карызыңан кутуласың, жүрөгүң тынчтанат" деген. Ал дуа: "Аллахумма инна а'уду бика минал хамми вал хазан вал аджзи вал касал вал бухли ва жубун ва дала'ад дайн ва галабатир риджал" деген дуаны Абу Умама мен айттым, тез арада карызымдан кутулдум. Жүрөгүм тынчтанды, кеңири жүрүп калдым дейт. Сиздер дагы ушул дуаны айтыңыздар, кутуласыздар. Кутулбайбы, демек проблема өзүңүздөрдө болот анда. Жакшы сурай албаган болосуздар да. Бул дуанын мааниси менен сураш керек. Аллахым, кайгыдан куткар, кападан куткар депчи. Аллахым, карыздын көптүгүнөн куткар, адамдар менин үстүмөн деле ойлук кылыштан сактагын деп сураңыздар да, мааниси ушундай. Жаттайбыз, анан айтабыз.